Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар? Кутман кечиңиздер менен кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Азыр сиздер менен бир сонун кызды күтүп алабыз. Кыздар, Чолпон Жунусова деген кыз келет бизге. Аябай жакшы, акылдуу, билимдүү кыздын сабагын угабыз. Мен өзүм сурандым, мен катталуучуларыма сабак өтүп берчи депчи. Азыр келет, ызылдабай, ранача сүйлөсүнчү деп тополоң кылбай, жакшы угуп отурабыз, кыздар. Мен кичине кирип болуп калыпмын, ошого мен жакшы көп сүйлөбөймүн, Чолпонду угабыз. Суроолоруңуздар болсо, акырында берсеңиздер болот, Бизге конок келет азыр. Конокту жакшы сыйлап жөнөтөлү, деп коеюн. Кандай орозоңуздардан кыйналып жатпай атасыздарбы? Кыйналбай элесиздерби? Азыр элдин баарында мындай грипп жүрүп атабы же мен эле өзүмчө грипп болуп алдымбы? Эне Чолпон келди, Чолпон Жунусова. Толгонай, алейкум ассалам. Саламатсыздарбы? Ранача, Чолпон. кандайсыз? Саламатсызбы? Жакшы. Куш Жакшы келипсиң. көрүнүп атам. Жакшы эле угуп атам. Биздин районго, айылга, биздин шаарга деп коеюн. Саламатсыздарбы? Сени күтүп атканбыз. Ранача, сизге чоң рахмат. Бүгүн сиз өзү кече жазып калдыңыз эле. Бүгүн именно ден соолук боюнча сүйлөп бер деп бүгүн сиздерге анда ден соолук боюнча айтып берейин. Ден соолукту кандай чыңдаш керек, кандай жолдору бар? Эң жөнөкөй жолдору. Сиздер өзүңүздөр буну күнүмдүк жашооңуздарда деле колдонуп, өзүңүздөр баягы ден соолугуңуздарды чыңдай аласыздар да. Ошо. Мен Жунусова Чолпон 8 жылдан бери 7-8 жыл болуп калды уже. Өзүм йога тренер болуп иштейм, медитация йога тренери. Международный уровеньдеги ошо эл аралык тренермин. 4 жылдай мен Таиландда иштеп келгенмин. 4 жылдай Кытайда окуп келдим. Андан кийин Азия мамлекеттеринде көптөгөн ушул мамлекеттердеги медитациялардын ар кандай түрлөрүн баягы изилдеп, ошолорду өзүм практика жүзүндө көрүп келдим. Азыр болсо 3,5 жылдан бери уже восточный медицинага кызыгып, именно медицина жолуна түшүп баратам деп айтсам болот. Адамдын ден соолугун кантип чыңдаш керек. Мен 2 жыл онкология менен ооруган эжелер менен иштедим. Андан кийин баягы сабак берип жүрдүм да, йогадан, медитациядан. Андан кийин өзүмө чечим чыгардым, на самом деле ооруган абдан кыйын экен. Оорунун алдын алуу намного экен да, жеңилирээк экен, оңой экен. Ошон үчүн ооруну профилактика кылуу жолдорун азыр мен өзүмө дагы издеп, өзүмө колдонуп, ошолордун иштеген жолдорун, практикаларын өзүмдүн айлана чөйрөмдөгү адамдарга бөлүшүп келем. Плюс еще мен массаждан сабак берем. Бул хоббим деп айтып койсом болот ошо. Адамдарга хотя бы кичине баягы ден соолугун чыңдоо жолдорун ошо массаж аркылуу дагы өтүп үйрөтүп келем. Мен ошол массаж аркылуу таанып калгам да Чолпондучу. Мен сиңдим Чолпондо окуп калды, массажда окуп күнүгө эле Чолпонду мактап келет, күнүгө эле мактап аябай сонун сөздөрдү угуп келдим, башкача өзгөрдүм. Массаж эле эмес, сүйлөгөн сөзү да бизге аябай чоң сабак болуп атат деп. Мени модель кылып ээрчитип барат, жетелеп, модель жок мезгилде бир тууганым үчүн барасың да, ишиңди таштап коюп барып, Чолпондун сториздерин көрүп калам, рилстерин көрүп, аябай сонун сөздөрдү сүйлөп, мындай аябай адам пайдалуу да, пайдалуу. Ошону көбүрөөк адамдар көрсүн деп атайын кечээ Чолпонго жазып чакырганмын. Чоң рахмат ошо Ранача. Мен анда баштасам да немелерди. Ден соолукту чыңдоонун жолдору чындыгында аябай жеңил. Анан сиздерге эң биринчи бул адамдын денеси тууралуу айтып кетейин. Биздин денебиз өзү чындыгында караганда эң идеалдуу болуп жаралган.
мен жанагы анатомияга чейин өзүңүздү таанып мындай билбейсиз да эмнеден турасыз, кайсыл орган кандай иштейт, кандай баягы денеңиздеги функциялары, баягы иштөө жолдорун билбегендиктен баягы биз көп нерсени билбейт экенбиз өзүбүз жөнүндө. Мен сабактарымда да көп адамдардан сурайм. Окуучуларыманчы, өзүңүздөрдү канча процент тааныйсыздар десем, азыр деле отурган угуучуларыңыздар, көрүүчүлөр болсо, возможно, айтышы мүмкүн 100% деп. Бирок тилекке каршы биз өзүбүздү чындыгында тааныбайт экенбиз. Мен анатомияны үйрөнүп баштаганда биздин денебиздин ушунчалык сонун баягы 98%ке чейин восстановление болорун мен ошондо түшүндүм да. И биздин дененин өзүнүн дагы баягы сознаниясы бар, өзүнүн акыл эси бар, памяти бар, өзүнүн акыл эси мемеси баягы сезүү мемелери бар, рецепторлору бар. То есть биздин мурда мен 4 жыл Таиландда жүргөндө биздин монахтар айтчу да мемеде мен окуган жерде биздин сознание биздин денебизди управлять этет депчи. Бирок ал чын кээ бир кезде мындай көпчүлүк кезде управлять этет, бирок биздин телонун дагы өзүнүн аң сезими бар экенин мен анатомияны окугандан кийин гана билдим да. Анан баягы мен да Раножо кечээ эле айтып калды, баягы стористерден көрүп, Алла Тааламдын баягы 99 аты деп. Биз жөн эле угуп коебуз да. 99 аты, анан жөн эле окуп коебуз. Анан анатомияны окуп баштагандан кийин, сиздер өзүңүздөрдү таанып баштагандан кийин ошол Алла Тааламдын 99 атын ар бир органдардын иштөөсүнөн билесиздер. И ошондо гана ошо Алла Тааламдын 99 качествосын биз ошондо мындай чындыгында ушунчалык сонун качестволорду алып жүргөнүн ошондо үйрөнүп көргөндөн кийин ушунчалык ыраазы болосуздар, ушунчалык баягы жүрөгүңүздөр ачылат, что баягы кандай десем, мен постоянно буну описать эткенге болбой калат да, кандайдыр сөз жок чындыгында. Буну сезип өзүңүздөр билишиңиздер керек. И чындыгында адам ошону сезгенден кийин гана баягы түшүнүк пайда болот экен. Түшүнүк пайда болгондон кийин гана адам уже баягы мындай страдания болбойт экен. Же болбосо адамдарда кандай айтсам, оңой эле нерселерди кой берүү болот экен, отпускание ошондо болот экен да. Анан бул мен азыр айтып атканда, возможно, сиз түшүнбөшүңүздөр мүмкүн, баягы дене 98%ке чейин восстановление болот дегенгечи. Бирок мен азыр уже 4 жылдан бери мындай дене менен тыгыз байланышта иштеп келип атам да. Мен денени биздин ушунчалык мүмкүнчүлүгү бар экенин мен ар бир айыккан пациенттердин мемесинен, практикасынан көрүп, чындыгында дене ушунчалык сонун түзүлүшкө ээ да. Биздин ар бир, мисалы үчүн, менин бетимди эле алып карасаңыздар да, менин көзүм бул беттин немесине жараша, көлөмүнө жараша. Менин мурдум дагы ушул ар бир мемеге дециметр, сантиметр баары ушундай Алла Таалам мындай идеалдуу кылып жараткан да. Бирок ушундай идеалдуу телону көтөрүп жүрүп дагы биз кээ бирде айтам мен окуучуларыма дагы, биз умудряемся жаловаться депчи. Менин көзүм жаман, менин мурдум жаман, менин ичим чыгып кетти, менин желкелерим жаман деп ушинтип өзүбүздү кемсинтип, баягы идеалдуу болуп жаралган нерсени кайра баягы кандай десем мындай артка тартып, өзүбүз артка тарткан учурларда мен чындыгында аябай меме болот да, мага жат көрүнүш болуп калды да. И особенно азыр аялдарга, эми возможно сиздин немеңиз, аудиторияңыз кимдер экенин билбейм, бирок в основном аялдар болсо керек да. Да. Аялдарга мен кеңешим берип кетет элем, эч качан косметологический операцияларды жасабаңыздар деп. Мен чындыгында аябай каршымын. Себеби дегенде, косметологический бул вмешательство сиздер Алла Таалам берген сонун идеалдуу нерсесин өзгөртүп атпайсыздарбы? Ал өзгөргөндө сиздерге кыска убакытка чейин результат берип, сиздер анын мемесин өзүңүздөрдү мындай жакшынакай, көркөмдүү болуп көрүнүшүңүздөр мүмкүн. Бирок ал 5-10 жылдан кийин өзүнүн результатын кайра берет, дисбаланстарды алып келет. То есть ден соолугуңуздардын артка кетишине бул камсыз меме болот да.
Ошол эле мисалы үчүн жөнөкөй сөздү айтсак, мисалы үчүн блефаропластикалар, липопластикалар же болбосо жанагы филирование деп мемелерди чоңойтуп атабыз, или мемелерибизди, ооздорубузду, же болбосо ботекс кылып мына ал жердеги бырыштарыбызды токтотобуз деп атабыз. Бирок мунун баары чындыгында алып келип карасак, баары бир баягы 5-10 жылдан кийин ал красота алып келбейт уже сиздерге. Мындай чындыгында ал сиздерге только проблеманы жаратуучу мемелер болуп калат да, факторлор болуп кала берет. А, Анан кандай десем, ден соолуктун баягы ооруганга чейин алдын алуу бул эң жөнөкөй нерселер. Ошол тууралуу сиздерге айтып берейинчи, чтобы сиздер ушул эфирди көрүп, уже ден соолугуңуздарды чыңдап баштаңыздар. Бизге өзү меме Рано эже көп эле айтат да, мисалы үчүн эрте уктагыла, эрте тургула дейт. Бирок эч ким мындай медициналык точкасынын жагынан эч ким бизге түшүндүрбөйт да. Анан чындап эле баягы пословицаларда бар. Кто рано встаёт, тому Бог дает деп коет. Бирок аны деле биз баягы сутун түшүнбөйт экенбиз да, маңызын түшүнбөйт экенбиз. Чындыгында эгерде баягы эрте уктоо, эрте жатып, эрте туруу дегендерди эми сиздерге медицинский с точки зрения айтып берейин да, чтобы сиздер уже бүгүнтөдөн баштап өзүңүздөргө жыйынтык чыгарыңыздар. Мен информация берип кете берем, бирок сиздер выбор кыласыздар, тандайсыздар. Саат 10-дон 12-ге чейин биздин ар бир өзү органдарыбыз ар бир убакытта баягы эс алып же активный болгон убакыттары бар. Саат 10-дон 12-ге чейин биздин мээ, мозг эс алат. То есть бул учурда 2 сааттын бул только кечинде боло турган процесс. 10-дон 12-ге чейин эгерде мээңиздер эс албаса, анда сиздер баягы сиздер мисалы үчүн адамды деле 24 саат, 7 күн 24 саат иштетип, 3 ай иштетип коелучу, кандай болуп калат да. То есть аябай чарчайт, алы жок болуп, эч нерсени контроль кылбай, акырында баягы мындай зомби сыяктуу эле болуп калат да, эмне кылып атканын деле билбей калат. Бул деген 3 ай эмес, бул деген бир эле неделядан кийин адам ошондой болуп калат. А биздин мээбиз, то есть бул мозг аябай жыл сайын мисалы үчүн топтолуп келе берет, бирок акырында анан дисфункциялар башталат. То есть гормондорду жакшы чыгарбайт убагында, же болбосо мисалы үчүн рецепторлорду жакшы маалыматтарды алып, бирок аны кайра жооп бере албай калат дегендей ушундай дисфункциялар башталып, бизде денебизде ошондой ар кандай уже дисбаланстар, оорулар пайда болуп баштайт. Саат эми кийинкисин эметели карайлы. 12-ден кийин, 12-ден 2-ге чейин биздин денебизде мелатонин деген гормон бөлүнүп чыгат. Мелатонин гормонун баарыңыздар билесиздер. Бул гормон молодости, гормон счастья болуп которулат да. Гормон иммунитетти поддержка кылган гормондордун бири болуп эсептелинет. То есть бул гормон бул только баягы глубокий сондо, то есть терең уйкуда гана пайда болуучу гормон болот да. Бул гормон күндүзү бөлүнө турган серотонин гормону бар. Экөө тең бирдей функцияны аткарат, бирок бирөөсү түндөсү эметилет, выработка болот, а бирөөсү болсо күндүзү выработка болот. Ошентип отуруп, мисалы үчүн түндөсү сиздер терең уйкуга кирбей, мисалы үчүн 11:30 же жатсаңыздар, уже мелатонин гормону биздин денебизден жакшы бөлүп чыкпай калат. Анын ордуна биздин денебиз, биздин надпочечниктер кортизол гормонун бөлүп чыгып баштайт. А кортизол гормонун өзүңүздөр билесиздер, бул гормон стресса. Бул стресс гормону бизге керек, бирок аябай көп көлөмдө болуп кетсе, анда биздин денебизде стрессти пайда кылат. А стрессти өзүңүздөр билесиздер, депрессияга алып келет, депрессия өлүмгө алып келет. Ошентип отуруп биздин мемени кийинки мемесин түшүндүрүп берейин. То есть 2-ден 4-кө чейинки. 2-ден 4-кө чейин бизде печень менен, боор менен желчный пузырь, анан ушул бир күндө топтолгон нерсени аны тазалаганга аракет кылат. То есть бар жок мусорлорду топтоп фильтрация кылат да бул боор деген.
фильтрацияга топтолгон жаман нерселерди биздин 2 сааттын ичинде аябай активдүү иштеп бөлүп ошол мусорлорду бөлүп биздин жоон ичегиге алып келип ошол жерге токтойт. 2 сааттын ичинде жүрөт бул процесс. Саат 4-төн 6-га чейин бул убакытта алып карасак, 4-төн 6-га чейин бизде выделительная система, то есть бөлүп чыгаруу системасы аябай активдүү болуп иштейт. Бул бөлүп чыгаруу системасына өзүңүздөр билгендей эле бөйрөк кирет, бөлүп чыгаруу системасына бизде ошол эле жоон ичегинин өзү кирет. Ошон үчүн эртең менен эмне кылат? Алар келип тыкылдатат сиздерди, тур, мен чыгам эшикке, тазалан дейт, бирок тилекке каршы биз турбайбыз да. Турбайбыз, уктайбыз. Андан кийин отуруп, анан ал эмелер, шлактар күтөт, андан кийин кайра артка кетет. То есть эме жоон ичегиси аркылуу кайра сиңет дагы, баягы суулар сиңген сыяктуу сиңип, канга сиңип баштайт. Эми ойлоңуздарчы, сиздер ар бир күндү биз ушинтип баягы режимди нарушение кылып жатсак, анда денебизде канчалаган шлактарды, мусорлорду ташып жүрөбүз. Эмне үчүн, мисалы үчүн, адамдар карыганда мен мурда ойлойт элем, баягы кары адамдардын тырмактарын, особенно буттун тырмактарына неме кылсаңыздар, көңүл бурсаңыздар, саргарып калат. Анан прослойка болуп, калың болуп калат. Демек ал деген мен ойлочумун, ал убакта эми түшүнүк жок да. Ал убакта мен ойлочумун, бул деген карыгандардын буттарынын баары эле ошондой болот экен депчи. Бирок на самом деле булардын баары шлактар, булардын баары мусорлор. Мисалы үчүн сууну деле алып туруп кумду аралаштырсак, кум каяка барып түшөт? Түбүнө барып түшөт да, үстүндө калбайт да. Ошол сыяктуу биздин денебизде шлактардын баары бутка чогулат. Ошон үчүн варикозный расширение болот буттарда, эң биринчи проблема бар. Мисалы үчүн варикоз эч качан, мисалы үчүн дененин үстүнкү бөлүктөрүндө көрдүңүздөрбү? Болушу мүмкүн, бирок ал эми редкость да. В основном буттарда болот варикозный расширение деген нерсе. А так эме бир эле бутта болот деген бул дагы туура эмес меме. То есть түшүнүк. То есть ал дененин бар жок бөлүктөрүндө болушу мүмкүн, бирок эң биринчи именно буттарда көп эме пайда болгон да. Ошентип отуруп биз чындыгында алып карасаңыздар, биз ден соолуктун профилактикасы оңой эле. Эрте туруңуздар, эрте жатыңыздар. Эмне үчүн, мисалы үчүн, багымдат намазын бизге именно ушул убакка туш келип атат. Демек, Алла Таалам дагы ушул убакта бизди тазалансын, биз ушул убакта өздөрүн эметсин, баягы денесинен чыккан жаман заттарды чыгарып таштасын деген дагы мемеде багымдат намазын киргизди да. Да. Себебин да караңыздар, мен мурда чындап айтканда мен аябай мындай религиозный деле эмесмин. Мен религияны аябай аз билем. Бирок мен Кудайга аябай ишенем. И на самом деле баягы анатомияны изилдеп, өзүңүздөрдү изилдеп баштаганда баягы бири менен болгон ушунчалык тыгыз байланышты табат экенсиздер. Андан кийин баягы чындыгында баягы Алла Тааландын жанагы бүт билүүчү деген немеси касиети, мээримдүү деген ошол касиеттерин именно ошол баягы знания, билимдерди алып анан өзүңүздөр ошентип ачат экенсиздер да. Жүрөгүңүздөр ошондой гана ачылат экен, чындыгында айтканда. Экинчи дагы айта турган нерсе, возможно, сиздерге дагы интересный бир факт болушу мүмкүн. 5 элементтер жөнүндө да сиздерге айтып кетейин. Биздин адамдардын баары эле баарыбыз 5 элементтерден турабыз. Бир эле адамдар эмес, ошо азыр мен отурган бөлмөдө эмне болсо ошолордун баары 5 элементтерден турабыз. Бул 5 элементтер, биринчи бул мейкиндик элементи, экинчи бул аба элементи, үчүнчү мына жарыктык берип аткан үчүн бул от элементи, төртүнчү болсо бул суу, бешинчи бул жер. Ошентип отуруп биздин денебизде дагы ушул 5 элементтерден туруп
кээ бирөөсү булар көбүрөөк болот, кээ бирөө азыраак болот. Мен сабактарымда бул элементтер тууралуу аябай мындай ачыктап түшүндүрүп берем да. Ар бир элементтердин характеристикасы кандай, особенностьтор кандай, анан адамдын да характерлеринин пайда болушу ушул 5 элементке байланыштуу болот. Себебинде кээ бирде айтышат да, характерлер каяктан пайда болот десеңиздер, именно ушул 5 элементтердин состояниясына пайда болот. Эмне үчүн 5 маал намаз берилген? 5 маал намаз дагы ушул 5 элементке аябай тыгыз байланышта. Себеби дегенде эң биринчи мени багымдатты алып карайлычы. Өзү мен канчалык деңгээлде туура эмесин билбейм, бирок менин мугалимим, мени окуткан учитель восточный медицинада, ал агайым айтчу, 4 намазды биз өзүбүз үчүн окуйбуз. То есть биз кээ бирде ойлойбуз да, мен намазды Алла таалам үчүн окуп атам депчи. Бирок оказывается, тилекке каршы биз 4 маал намазды өзүбүз үчүн окуйбуз. То есть өзүбүздүн ден соолугубузду чыңдаш үчүн, жашообузду баланска алып келиш үчүн окуйт экенбиз. Эми сиздерге ошону, возможно, ким билбегендер болсо айтып кетейин. Эң биринчи элемент бизде пространство болуп атат да, бул эфир. Бул боштук элементи. Бул боштук элементи именно немеде эң акыркы намазда окулучу. То есть бул кечинде бай 5-намаз болуп эсептелинет. Куптанда. Куптанда ошол куптан учурунда бул биз ошол именно куптанды эле биз Алла таалам үчүн окуйт экенбиз да. Калган намаздардын баары өзүбүз үчүн деп менин агайым ошондой түшүндүргөн да. Бирок анын канчалык деңгээлде туура эместигин эми сиздер может быть айтып бересиздер анда же. Анан куптан намазында бул эфир элементи. Себеби дегенде эмеси рекеттери көп да, эме 13 рекетке жакын да. Ошо 8 рекет, анан 3 рекет витр намаз менен, ошону менен көбүрөөк болот да. Эң узун намаз. Эң узун намаздын ичинен биз баягы Алла таала менен отуруп, сүйлөшүп, медитативный состояние киргенге. То есть биз ушул намазды окуу менен биздин душабыздын баягы гармонияга алып келет экенбиз. Андан кийинкиси баягы воздух элементи, аба. Аба бул багымдат намазында. Себеби дегенде именно багымдат намазында биз болсо туруп, денебизди ойгонуп, баягы денебиз дем алуу, уйкуда дем алуубуз аз болсо, ойгонуп баштаганда дем алуубуз уже күчөп, уже адам баласында баягы эме болуп баштайт да. То есть күчкө келип дем алуу уже жаңы жашоону баштайбыз. Экинчи мемеде кийинки түшкү маал бул түштө окулган намаз бул от элементи менен байланыштуу. Себеби от элементи күн дагы эң пикке чыгат да, эң үстүнө чыгып, ошон үчүн от элементинин аябай күчтүү болуп турган убактысы да. Себеби бул оттун күчтүгү биз пищеварительный системаны аябай жакшырткан ушул учур болот. Ошон үчүн көптөгөн, мисалы үчүн мен көпчүлүгүнө айтам, этти жебеңиздер десем, этти азайтыңыздар десем, анан эмне жейбиз деп вопростор болот да. Этти мисалы үчүн этти ушу түштө жесеңиздер болот, кечинде эмес. Этти түштө жесеңиздер сиңимдүүлүгү да ошончолук жакшы, себеби дегенде баягы биздин пищеварительный системабыз аябай мындай бийик деңгээлде болот да. Андан кийин бул асыр намазы, бул ден соолукту чыңдоо намазы, бул биздин суу элементи менен байланыштуу. Суу элементи ошо суу деген гармонияда. То есть биздин денебизде бир ушул элемент бул 3 түрдүү баягы зат болот да, катуу түрүндө, суюктук түрүндө, анан газ абалында. Ошон үчүн биздин дагы ушул денебиздин сак болуп гармонияда болуш үчүн бул ушу суу элементи менен байланышы бар. Шам намазы болсо бул жер элементи менен. То есть бул дагы баягы Сырат көпүрөсүндө бизге шам чырак болуп, бизге жанып туруп неме болуп, баягы биздин туруктуулугубуз, канчалык деңгээлде биз туруктуубуз. Вот ошол намаздардын эмесин ушундай 5 элемент менен баягы байланыштырып эметип, аябай сонун кылып айтып берген да. Чындыгында эгерде мынтип карасаңыздар, Алла таалам ушунчалык баягы теңдик, баягы ар бир нерсенин өзүнүн орду менен жараткан, что эч бир заман
мындай меме болбойсуздар да, вопрос болбош керек, суроо болбош керек. А бул эмне үчүн мени менен болуп атат деген вопросторду биз көп беребиз го. Особенно баягы жаман ситуацияларга түшүп калган учурларда. Эмне үчүн башкалар эмне үчүн андай болбойт, именно мен менен эмне үчүн болуп Ооба. атат дегенчи. Ошон үчүн андай суроолор болбош үчүн мен эң сиздерге баягы кандай десем, каалоорум ар дайым ушул меме болуп жүрүңүздөр да, кандай десем, өзүңүздөрдү таанууга умтулуңуздар. Өзүңүздөр таанууга умтулсаңыздар, эч качан утулбайсыздар. Эч качан утулбайсыздар. Только жеңүүчүнүн эмеси позициясында болосуздар да. Мен мисалы үчүн канча жылдан бери баягы өзүн таануу жолунда жүрөм. Уже 8 жыл болуп калды, бирок мен жашоомдун акырына чейин бул жолдо болом деп уже чечкенмин. Себеби бул жол мага көп нерсени алып келди. Мен өзүмдүн профессиямды алмаштырганга чейин бардым. Себеби буга чейин мен финансыда меме бөлүмүндө окуп 9 жыл, эми 9 жыл деген аз жыл эмес да. 9 жылдык өмүрүмдү финансыда окуу менен эле кетти. 3 жыл еще 4 жылдай иштедим. Ошентип отуруп, ал убакты баягы профессиямдагы эч коркпостон баягы азыр медицинага өтүү жолундамын. Ошон үчүн эч жерден коркпоңуздар. Эч жерден эметпеңиздер. Себеби өзүңүздөр таанысаңыздар, өзүңүздөрдүн күчтүү жагыңыздарды таап кете бересиздер. Анан дагы бир аны же эме важный нерсе бар, ошону айтып кетейин. Мен уйку малым Ооба. эмесин, бул темасы аябай эме да. Эгерде чындыгында сиздер эгерде ден соолугуңуздарда проблема болуп аткан азыркы учурда проблема болуп жатса, эң биринчи уйку моментин баягы ойлоңуздар, жакшыртыңыздар. Мисалы үчүн биз уктаганга биз эч качан даярданбайбыз. Эч даярданбайбыз. Даже уктаардын алдында да телефонду чукулап отурабыз. Кээде мен деле ошондоймун. Мен деле көп учурларда ошондо өзүм телефон чукулатканын байкап калып, кайра эмеге уйкуга даярданбаймынбы деген учурлар, мындай вопростор пайда болот да. Биз аны мындай билбей деле ошондой кылып кетишибиз мүмкүн да, неосознанно. Ошон үчүн мисалы үчүн сиздерге вопрос берейин. Ыраазыбы же сиз? Сиз мисалы үчүн бир жака путешествияга кетип атканда эмне кыласыз? Вот. Даярданабыз го. Кантип даярданасыз? Ооба да. Ал жакта күн ысык болсо жука кийимдерибизди алып, кремдерибизди күнгө күйүп калбайлы деп, еще Аха. дарылардан бери салып Анан алганбызчы. ооба, анан Өзүбүзгө билет ыңгайлуу, сатып керектүү да нерселердин алабыз да эми баардыгын. да. Мисалы үчүн Билет эки сатып жума эмес, алабыз. даже кээ бирде 3 жума, 1 ай мурда билеттерди сатып алабыз. Анан кийин ошол Ооба. учуп аткан күнү дагы эми аэропортко эрте дагы барабыз да. Же болбосо ошол момент эле барбайбыз да, мисалы үчүн. Ооба. Төрттө уча турган болсок, төрттө бара Даярданып, албайбыз да. 2 саат андан мурда болуп. белгилейбиз, Вот. иштерибизди жайгаштырабыз, жыйыштырып турабыз. Регистрациядан өтөбүз, немелер тапшырабыз, анан дагы 1 саат отуруп, анан кийин учуп кетебиз да. Эмне үчүн сиздерге эмне үчүн баягы уйку моменти аябай важный деген себеби, бир гана уктаганда адамдын денеси восстановление болот. То есть өзүнүн калыбына келет. Эмне үчүн ушул процессти билип туруп дагы, биз калыбына келе турган процессти билип дагы, бирок эч качан биз ушул уйку моментке даярданбайбыз. Эч ким даярданбайт. Жада калса мен дагы иногда аны бузам. Уйку моментинен. Мисалы үчүн азыр 9:34 болуп калды, мен уже 10до укташ керек. Бирок ошогондо мисалы үчүн 1 саат мурда уже даярданып башташыңыздар керек. Телефондорду алып салып, намазыңыздарды кылып, идиш-бидишиңиздерди жууп, тазаланып, анан кийин баягы уйкуга даярданып, анан даяр болуп барсаңыздар гана сиздердин денеңиздер өзүн калыбына келтиргенге баягы даяр болуп барат да. Анан бир күндө топтолгон баягы жаман заттарды да чыгарганга даяр болот. Гормондордун иштешине дагы жакшырат. Ошентип сиздер бир гана уйку моментин эле сиздер режим сонду эле жакшы кылып алсаңыздар, менин агайым айтмакчы, ден соолуктун эң биринчи уже 50% нерсесин сиздер аткарып коесуздар. Уйкуга даярдануу
менен уюлга Да, даярданып, ооба эже, туура ошондой уктам эле менен, да. уктам менен. Көрдүңүздөрбү, жөнөкөй эле жеңил нерсе эле. Элик Баарыбыздын процент. колубуздан келет. Бирок тилекке каршы эч ким аткарбайт. Ошондой да. Мгм. Ооба, аябай сонун маалымат болду. Мгм. Анан бул жакта дагы сурап атышат кыздар. Өзүн таанууну эмнеден Мгм. баштайбыз, кантип А, баштайбыз деп. эме да, өзүн таануу ар нерседен башталышы мүмкүн. Мен үчүн өзүн таануу медитациядан баштаганмын. Анан билбейм, сиздердин может быть жолуңуздар ар кандай болушу мүмкүн. Өзүн таануу китептердин может быть жанагындай личностный рост деген китептерден баштасыңыз. Же болбосо жөнөкөй эле художественный китептерден да болушу мүмкүн. Ошондуктан сиздер баягы мындай да, эмне үчүн өзүңүздөр тааныган аябай важный. Природа, жаратылыш ар дайым өзгөрүүдө. Күнүгө өзгөрүп турат, секундда өзгөрүп турат. А сиздер эгерде мына жерде кала берсеңиздер, ортодо болсо мындай чоң аралык калып калат. Ошондон анан сиздер артта кала бересиздер, природа кете берет, анан проблема пайда боло берет. Ден соолугуңуздарда проблема болот, отношенияңыздарда проблема болот, балдарыңыздар менен проблема болот, ошентип толгон токой проблема болот. Ошон үчүн проблема болбош үчүн природа менен, жаратылыш менен чогуу кетиңиздер. Ал ошон үчүн айтып атпаймынбы, өзүңүздү таануу жолдору аябай көп. Ошонун бирөөсүн тандап эле кете бериңиздер. Андан кийин бирөөсүнө тандасаңыздар, уже жолдор ачыла берет. Ооба, денеңиздер да угуп каласыздар да, денебиз да бизге сүйлөйт да. Мен чарчадым, эс алайын, же бир нерсе жакпай атат, бул тамак жаккан жок деп айтат да, мындай денеңиздерди, денебиз укпай туруптурчу деп коюп, Ооба. мындай каалоо напсибизди тыя албайбыз. Дагы бир ушул жерден кете турган нерсе, Рано эже, сиз аябай сонун маалыматта меме берип кеттиңиз, баягы точканы берип кеттиңиз. Кандай десем, баягы адамдын денеси ушунчалык акылдуу, проблемалар болуп баштаганда эле бизге сигнал берип баштайт. То есть бизге ар түрдүү мемелерди берет. Мисалы үчүн денеңиздерде кара пара тактар чыкса, значит печениңиздерде, боруңуздарда проблема болуп атат деген сөз. Же болбосо кызыл тактар пайда болуп калса, значит эме селезенка, көк боруңузда проблема болду деген сөз. Же болбосо мисалы үчүн по большому бара албай атсаңыздар, значит однозначно сиздерде баягы жоон ичеңиздерде бир жеринде застой болуп атат деген. Элементарно биз эже мемени карабайбыз да, туалетке барганда сууну сразу эле агызып жиберебиз. Анын ордуна караңыздар, кандай по большому барып атасыздар, консистенциясы кандай, суюкпу, коюбу. Өзү консистенциясы мындай орточо болуш керек. Өтө суюк да болбош керек, өтө катуу да болбош керек. Түсү кандай? Түсү дагы аябай важный. Потому что капкара түс болсо, значит сиздердин ичиңизде шлак көп. Апапак болуп калса, значит сиздерде белок көп деген сөз. То есть көрдүңүздөр, сиздер денебиз ар дайым биз менен сүйлөшөт, бирок тилекке каршы биз ошол берилген информацияны окуп бере албайбыз. Сүйлөшпөйбүз, Сүйлөшпөйбүз эже, потому что биз укпайбыз денебизди. Денебизди өзүбүзгө тең албайбыз. Хотя именно ушул дененин жардамы менен биз көп нерсени кылып атканыбызга мындай меме кылбайбыз да. Даже ибадатты деле ушул дененин жардамы менен кылып атпайбызбы? Дем алып атканды да ошо дененин жардамы менен кылып атабыз. Ошон үчүн денеңиздерге бир көңүл буруп коюңуздар. Бул жерде эртең менен жуунган жакшыбы, же кечинде жуунган жакшыбы деген суроо келип Эми мага дагы болду. кандай десем, экөөнүн деле эки мемеси жакшы жактары бар. Эртең менен жуунган сиздерге бул бодрость алып келип берет. Кечинде жуунуп жаткан бул сиздерге күнүмдүк баягы топтогон жаман энергияларды тазалап салганга алып келет. Ошон үчүн эртең менен жуунган жакшыбы, кайсынысы жакшы экенин анын өзүңүздөргө чечип, если хотите бодрость, кайсынысы жаккан болсо ошону кыла бериңиздер. Мен мисалы үчүн кандай десем, аябай чарчап турган, особенно бирөөлөргө массаж кылып келгенден кийин аябай чарчайсыз да. Ошондон кийин мисалы үчүн баягы ниет кылып, Алла таалам өзүмдүн энергиям өзүмдө калсын, бирок башкалардын энергиясы башка жакка чыксын деп туруп, анан ниет кылып жуунуп койсоңуздар, таптаза болуп, баягы гусул алып коесуздар деген да. Жакшылап неме болуп. Ооба. Түштө уктаган кандай? Түштө уктаган аябай сонун. Мен 4 жыл эме Кытайда жашаганда аябай эрте турат элек да. Мен ал жакта кунг-фу менен заниматься этип жүрдүм. 4 жыл. Анан ошондо эрте турасыздар да, 5те туруп. Анан Кытайга барсаңыздар,
любой провинцияда болбосо да Кытайлар түштө 2 саат отдых кылышат. То есть 1 саат тамак жегенге, 1 саат уктаганга. Ошондо, мисалы үчүн түшкү уйкуда адамда баягы эффективность аябай көтөрүлөт экен да, ошон үчүн эффективдүү иштеп башташат экен да. Бизде мисалы үчүн түштө андай нерсе жок да, ошон үчүн чарчап калабыз. Ошондо хотя бы түштө, например, 10-15 мүнөт тамак жеп бүткөндөн кийин сразу жатпаңыздар. Бир аз басып, неме кылып туруп 1 саатка чейин мындай бодрствовать этип, андан кийинки экинчи саатында бир 10-15 мүнөт уктап алсаңыздар, аябай сонун неме болот. Чындап жакшы жардам берет. Аябай сонун. Катталуучуларыма аябай жагып атат. Ушежен таап чакырганыңызга рахмат деп ыраазычылык айтат. Рано жегенсиз, эме ыраазычылыгыңыздарды билдириңиздер, потому что Рано же мени таанып алса, мени сиздерге бул жака алып чыкпайт эле да. Мен өзүм деле прямой эфирлерди мурда алып барчумун, ал 2 жылда өзүм окуп, мен азыр медицинский мемеде окуйм, среднее образование, фельдшерский делода, ошон үчүн окуум дагы көп, жумушум дагы көп, анан өзүмдүн азыр авторский курсумду дагы ачканмын. То есть именно өзүн таануу боюнча, йога, медитация баары ошолор боюнча, ошон үчүн бир аз неме болуп атат да. Машалла. Жакшы. Ошо курстар чыкканда айтсаң, Жо, мен да, бул жака да макул реклама эже. берем. Азыр биринчи поток уже башталган, мен 3 ай окутам. Анан кийин экинчи поток эми сентябрда ачабыз го, Кудайым буюрса. Абдан жагып жатат дейт сабактар, кыздар. Аккаунтту белгиледим го, сторисге белгиледим. Дагы белгилеп коемун. Катталыңыздар, Чолпондун рилстери бар, видеолору сонун чыгарып турат стористерди. Мен өзүм эле жакап көрүп отура бербейин деп сиздер менен да бөлүшүп атам да. Жөнөкөй тилде түшүндүрөт да, багындай терминдер менен, медицинский терминдер менен сүйлөп койсоң Ошондо көпчүлүк болот түшүнбөй эже. калат да, биздин карапайым элибиз да көпчүлүгүбүзчү. Анан ошого сен дагы жөнөкөй тилде түшүндүрөт экенсиң да, мен дагы көбүнчө жөнөкөй тилде түшүндүрөт деп айтып калышат да. Сен дагы уккан адам кадимкидей түшүнүп, мээңе сакталып калат да, дейт да. Бүгүндөн баштап эми сиздер уйкуну Ооба. жакшыртып Мисалы үчүн, баштайсыздар. эме рано же биз Баштайсыздар. информация бердик да, сиздин эме көрүүчүлөрүңүздөргөчү. То есть информация берилди, эми сиздер бул информация эле маалымат катары эле калып калбастан, буну знания кылып колдонуңуздар, илим катары. А илим катары колдонуп баштагандан кийин башкаларга, бирөөлөргө таркатсаңыздар, бул сиздерге мудрость болот да. То есть мындай трансформация кылыңыздар. Бир жерде эле калып туруп калбасын. Баягы онкологический оорулар менен ооруган аялдар менен иштештим деп калбадыңбы? Результаттары жакшы Онкология болуп менен жатат, ооруган эжелер мен азыр тилекке каршы баягы 2 жыл иштедим алар менен. 2017-18 иштедим. Ошо бир неделяда бир 2 жолу чогулуп, эме йога, медитация кылып, анан разный мен өзүм деле 4 жыл Таиландда иштеп жүргөндө тренингтерди өтүп жүрдүм да. Өзүн таануу боюнча, анан ошолор боюнча бөлүшүп эме кылат элем. Результаттар болгондору болду эже, жакшы эле. Даже эме кандай десем, көбү баягы ыраазы болуп кеткен адамдар болду, бирок бул дагы оказывается адамдардын өзүнө байланыштуу экен да. Аракетине байланыштуу экен да. Например, эгерде адам чын дилинен каалап жашагым келет деп ушундай подход болсо, любой ооруну жеңип чыгат экен. Анан мен постоянно эле айтам, оору ушул жерден сиздерге айтып коеюн да, мына жериңиздерди алмаштырыңыздар. Оору бул жаман эмес. Оору бул возможность, мүмкүнчүлүк. Мүмкүнчүлүк деп атканым сиздер, возможно, азыр түшүнбөйсүздөр, бирок мен баягы ар түрдүү оорулуулар менен иштеп жүрүп, мен чындап айтканда, Алла Таалам бизди оору берип атканда дагы бизди баягы өзгөрсүн, жакшы жашасын, жашоосун, качествосун еще дагы сонун кылсын. Да, мага жакыныраак болсун, мени таанысын деп ооруларды берет экен, бирок тилекке каршы биз буну только страдание катары карап алып эле мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланбай анан упускать этип коет экенбиз. Ошон үчүн оорусаңыздар сразу суроо бериңиздер да. Алла Таалам эмне үчүн мага ушул ооруну берип атат? Алла Таалам буну менен эмне мага айткысы келип атат деп, эгерде ушундай вопросторду берсеңиздер, сразу ответтерин табасыздар. Жеңилдейсиздер, ооруңуздардын шыпа аласыздар. Анан ар ким жерге барып,
ар ким элдерге мисалы үчүн врачтарга барып неметесиздер, баягы үмүт сурайсыздар да, же болбосо лекарьларга барасыздар, конечно, алардан шифа берилет. Бирок эгерде ал чын дилиңизден полностью Алла Таалама ишенсеңиздер, анда Алла Таалам эле сиздердин немеңизде, шифаңызды 1 минутундай кылып берип коет. Бир неме менен. Э, ошо биз унпайт Мгм. азыр адамдарчы негедир нааразы Мгм. болуп адамдар көбөйүп кетти да. Нааразы, ачуулуу апалар мага көп суроо беришет. Эң мен жаман көргөн суроом ошо балдарымды уруп алам, мен өзүмдү башкара албайм, Мгм. ачуумду кантип бассам болот Мгм. деп эле айтып беришет да. Күчүнүн баардыгын балдарынан, жан дүйнөсү да Ошо кичинекей айтпамыз. алсыз балдарынан Мгм. чыгарат да. 3 жаш Эми биз балдарын урат да. эже мемепе эткенбиз да, мындай ойлоп эткенбиз, что балдар бизге эң чоң учитель болуп келгенин билбейт экенбиз да. Сиздин деле сабактарыңызда көп Ооба айтасыз да. го бул меме жөнүндөчү. Балдар учитель, балдар бизге отражение. Эми Ошон үчүн мисалы үчүн балдарга болгон отношение сиздин мен мисалы үчүн кылып жаткан жумушуңузду аябай баалайм да. Себеби эгерде ата эне менен балдардын ортосунда байланыш жакшы болуп, бала сүйүүнү толугу менен алса, анда биз сонун баягы обществону куруп чыгабыз да. Эгерде ушул нерсени информацияны, маалыматты ушул дүйнө жүзүнө таркатсак, мисалы үчүн азыркы кездеги Палестина менен Израилдин ортосунда согуш болмок эмес да. Адамдар сүйүү жетишпеген үчүн, Алла Тааламды тааныбаган үчүн, өздөрүн тааныбаган үчүн ушул бүт проблемалардын баары келип чыгып атат да. Эми чындап айтканда, аябай көп жаш бала өлүп атат. Мен аябай немемин, чындап айтканда жүрөгүм аябай ооруп кетет, бирок биз эми эч нерсе кыла албайбыз да. Кыла турган ишибиз, биз эми Кыргызстандын ичинде кыла берсек, значит биздин хотя бы Кыргызстанды спасать этип калабыз да. Кыргызстанды меме кылып. ооба. Илгери Мгм. мындан канча 100 жыл мурун согуш болгондо Мгм. баягы жаа менен согушкан го элдер, аттар менен согушканда жүрөгү тынч адамдарды тандап ошол Мгм. согуш болуп аткан жака киргизип экен да. Согуш басылган экен да. Бир адамдын жүрөгүнүн тынчтыгы 1000 адамга таасир эте Мгм. алат деген окуяларды окуп аябай ошого мындай Мгм. ишенем да. Сен да кадимкидей жүрөгүңдүн тынчтыгы билинет да. Себеби сен Мгм. өзүңдү таанып, изилдеп жүрөсүң да медицина боюнча. Мен да көбүнчө жайыма келген адамдар тынчтанып калдым дей беришет да. Ошондой эле ар бирибиз өзүбүздүн үйдө кайсы жерде жашабайлы, шаардабы, айылдабы, мен шаарга барсам жыргап кетмекмин, айылга барсам сонун болуп кетмекмин дебей, турган жерибизде бактылуу болуп жүрөгүбүздү тынчтандыра берсек, биз башка канчалаган адамдарга Ооба, туура таасирибизди айтасыз. тийгизе алабыз да. Жүрөгүбүз тыпыратып эле кыжаалат болуп, биз Мм. кыжаалатчылык сезими менен жардам бере албайбыз да. Өзүбүздү тынчтандырып гана жардам бере алабыз экенине Эң ишенсек туура сөз. болот. Менде страх бар, паника бар Страх, деп жазып атат чатта. паникаларды бул чындап айткандачы бул жеңиши аябай эле жеңил да. Сиздер психологторго баягы чуркап немелерди издейсиздер да. Бул деген Алла Таалама ишенбестигиңиздер да. Алла Таалама толугу менен эгерде чындыгында ишенсеңиздер, страх, паника болбойт, потому что менин агайым айтчу. Даже листья дерева не падает без дозволения Аллаха. То есть жарактын дагы жалбырагы Алла Тааламдын эмеси уруксатсыз жерге түшпөйт деген сөздү уккандан кийин, эгерде ушунун маңызын түшүнсөңүздөр, сиздерде эч нерсе болбойт. Мен мисалы үчүн кыжаалат болбойм. Бир жерге мурда кечигип барсам, кечигип калдым, жаман болуп атам деп, эми баягы мемеден мен өзүм эрте эле чыгам, бирок баягы жолдогу мемелерде, транспорттун жана эмне деп коет эле, пробкалардан Пробкалар. кечигип барасыз, же болбосо бирөөлөр чакырып калып кечигип каласыз, анан кыжаалат боло бересиз, баягы тревожный состояние боло берет да. Бирок сиз, значит, так суждено. Значит, сиз ошол жерге кечигип барышыңыз керек экен. Мен азыр ошондой эле кабыл алам, ошон үчүн мындай жүрөгүңүздөр мындай меме болбойт да, паника да болбойт, страх да болбойт, себеби дегенде бар жок нерсеге ишенесиздер. 100%. Мындай 99 же 70% болбойт да, 100% ишенесиздер. Ооба. Жан дүйнө жөнүндө сурап атышат. Жан дүйнөнү кантип дарыласак болот дейт. Жан дүйнө Аябай көп, жабыркагандарыбыз чындыгында аябай көп жок. бизде. Чындыгында көп. Аялдар Жан да. дүйнөнү сиздер биринчи жан дүйнөнүн немесин, мүнөзүн билишиңиздер керек. Жан дүйнөнү чындыгында, мисалы үчүн, аябай терең неме да бул, аябай ичке.
мындай кандай десем, как стекло сыяктуу. То есть күзгү сыяктуу да, мындай бат эле эме болуп кетет, кырылып кетиши мүмкүн, же болбосо бат эле сынып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн жан дүйнөңүздөрдү чындыгында эме изилдейм десеңиздер, биринчи денеңиздерден баштаңыздар. Себебинде дене, сознание, душа бар, 3 аспект. 3 аспекттердин эң биринчи денеңиздер, потому что денеңиздер менен иштеп баштасаңыздар, бул физически да сиздер кармай аласыздар, жыттай аласыздар, кучактай аласыздар, а жан дүйнөңүздөрдү көрө албайсыздар, кучактай албайсыздар, сезе албайсыздар, сезесиздер, бирок кучактай албайсыздар. Ошон үчүн аны менен сразу эле ага өтпөңүздөр. Эгерде чындыгында эме денеңиздер менен гана иштеп баштагандан кийин гана сиздер уже сознанияңызды, аң сезимиңизди таанып баштайсыз. Андан кийин жан дүйнөгө, эң акыркы уже жан дүйнө болот. Анда уже руханий өсүш болот. Духовный рост деген ошондо гана болот. Дене менен иштеш Денелер менен баштаганга иштеп эмнелер кирет? баштаганда эң биринчи наблюдение, байкоо. То есть азыр мен сиздерге бир жөнөкөй эле практика берем. Бул практика мен көп адамдарга берем. Күзгүнүн алдында туруп сиздер денеңиздерди полностью чечип, мындай, анан денеңиздерге бир байкоо жүргүзүңүздөрчү. Сиздер бул дене сиздерге ыраазыбы же ыраазы эмеспи? Же бул денени сиздер жакшы принимать этесиздерби же принимать этпейсиздерби? Ушул практиканын негизинде сиздер байкооңуздарды күчөтүп баштайсыздар. Мен азыр эле айтып кеткендей эле, туалетке барганда, по большому, по маленькому барганда, свети кандай, түсү кандай, неме жыты кандай, консистенциясы кандай дегенди изилдей берсеңиздер, денеңиздер менен уже иштеп баштайсыздар. Денеңиздер эмне каалап атат, эмне каалабай атат, ошону дагы эме кылып уже мындай отличить этип баштайсыздар да. Кандай тамактар жегенде денеңиз жеңил болот, кандай тамактар жегенде уйкуңуз келет. Значит, эгерде уйку келе турган тамактар жесеңиздер, значит, ал продукт сиздерге туура келбейт. Сиздердин денеңиздерге. Мисалы үчүн элементарно эле мен айтып кетейин, овсянканы. Овсянканы элдин Геркулес деп коет. Овсянканы элдин баары эле супер продукт деп кашага баарына предназначать жазып бере беришет да муну. Бирок овсянка, мисалы үчүн, аябай толук келген адамдар үчүн, ичинде слизи көп адамдарга бул эч кандай пайдасын алып келбейт. Себебинде ал слизообразующий продукт. То есть анын ичинде абдан көп слиз бар. Сиз ал слизди и так эле денеңизде слиз көп. Ал слизди кошсоңуздар, аябай оорлошуп, анан уйкуңуздар келип, энергияңыздар аз болгону ошондон. Ошон үчүн ар бир жеген продуктуңуздар дагы ар бир дененин өзгөчөлүгүнө байланыштуу болот. Суучу, суу чолпон денеге суунун пайдасы. Сууну боюнча айтып кетсек, мисалы үчүн караңыздар, элдин баары эле айтып берет, ой, күнүнө 3 литр суу ич керек же 2,5 литр суу ичиш керек деп айтып беришет. Суунун кээ бир, мисалы үчүн караңыздар, арык адамдар, бул воздушный адамдар деп коет да, бул ичинде аябай жел көп. Ичинде частный эме болот, то есть вздутие живота болот, постоянно тревожный состоянияда жүрүшөт. Мындай адамдарга сууну көбүрөөк ичиш керек. То есть аларды бир аз оорлотушубуз керек. А мисалы үчүн орточо адамдарга, мисалы үчүн мен огненный адамдарга келем, мен от адамдарына. От адамдарына бизге дагы сууну көбүрөөк пайдалуу ичишибиз керек. А чоң, аябай крупный адамдарга, мышцалары аябай булчуңдары чоң адамдарга, аларга мисалы үчүн көп деле суунун кереги жок, потому что өздөрүнүн элементи суудан турат. Ошон үчүн аларды кыстап 3 литр сууну ичесиң десеңиздер, бөйрөктөр уже көтөрө албай калат, шишит, отек алып келет. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн конституциясын билиш керек. То есть кандай элементтер көбүрөөк, кандай элементтер азыраак, аны мисалы үчүн пульсодиагностика менен кылсак болот. Мен пульсодиагностиканы да кылам, если кааласаңыздар, жазылсаңыздар болот да, пульсодиагностиканы өзүңүздөр жөнүндө билем десеңиздер. Тогуз жашта балам уктай эле берет, эмнеден болот дейт. Негизи апалар деле кээде уктай эле берем, уйкуну жакшы көргөндөр. Бул энергиянын жоктугу да эже. Уктай берген, значит, да энергия жок да эже. То есть биздин денебизде 12 меридиан бар. Ар бир меридиан ар бир органдарды иштетип турат. Значит, бул адамда кээ бир меридиандары ошол жабык болуп турат да, то есть иштебейт деген сөз. То есть до конца баягы органдарды функционировать эте албайт. Ошон үчүн бул праническая энергия деп коет, бул жизненный энергиянын ошол аздыгы. Муну жөнөкөй эле дыхательный упражнениялар менен эметсек болот, чечсек болот. Жөнөкөй эле, бир эле дем алуу көнүгүүлөр менен. Ошон үчүн айтып атпаймынбы?
баягы ден соолукту эме алдын алуу бул ар түрдүү эме подход керек. Мисалы үчүн кээ бирлер үчүн дем алуу көнүгүүсү, кээ бирлер үчүн тренировкалар, баягы денени иштетүү. Кээ бирлер үчүн может быть медитация керек болушу мүмкүн, кээ бирлер үчүн тамактануу, туура тамактануу. Кээ бирлер үчүн мисалы үчүн режим сонду эле эме кылып койсо сонун болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн өзүңүздөрдү излешиңиздер керек да. Мисалы үчүн мен баарыңыздарга эле ой бул мемеге туура келет деп коробканын ичине салып койбошум керек. Ар бир адамдын Ар бир өзүнүн адам өзгөчө. өзгөчөлүгүнө жараша эме болот да. Мен ушу туура дем алууну биринчи укканда аябай таң калдым. А. Укканыма бир 5-6 Мгм. жыл болду, аз эле жыл болду. Керек болсо ушунча жашап жүрүп даже туура дем алган экенбиз деп таң калдым да, ушунчалык дагы Мгм. билебиз деп жүрүп өткөнбүз да депчи. Бир нерсени дем алганды туура билбеген болсок деп коюп эле мына Ооба. түшүрбөй эле Эме да дем рано алып же жүрүп бизде өткөнбүз да. азыр особенно мурдагы адамдарда биз жашыраак дем алат, мындай болчу да дем алуубуз нормальныйраак. Азыркы жаштарды карасаңыз, особенно жаш балдарды карасаңыздар, баягы сиз өткөндө менин видеону бөлүштүңүз го туура дем алуу боюнчачы. Чындыгында жаш балдардын көбүн Ооба. карасаңыздар ооздору менен дем алат. Анан азыр чоңдорду деле дем ал десе, мурду менен дем алат да, оозу менен дем чыгарат. Мен айтам, бул ооз деген дем алуу мем эмес да, орган эмес да. Бул тамак сиңирүү органына кирет. А мурун дем алуу органына. Это то есть то же самое да, мени равно деп, равно жени чолпон дегендей эле да. Биз экөөбүз эки башкабыз да. Вот ошондой нерселерди биз путать этпешибиз керек да. Анан эгерде равно же если меметсеңиздер, мисалы үчүн чогулуп аялдарды ушундай туура дем алуу боюнча бир мастер класс өткөрүп бер десеңиздер, мен мисалы үчүн с удовольствием келип, бир 2 сааттын ичинде сиздерге бир 3-4 меме жакшы дем алуу көнүгүүлөрүн да көрсөтүп берип кетем да. Потому что дем алуу Ооба. оффлайн Оффлайнбы же жасасак онлайн болот. болобу? Оффлайн. Потому что онлайндан баягы туранын дем алгандын эмесин кээ бирлер туура эмес жасап коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн айтпаймынбы, оффлайн встречаларды деле уюштурсак болот, мастер класстарды. Ооба, ооба болот Ошо дем алуу жөнүндө ошол эме Да. азыр кичине түшүндүрүп Дем бере кетсең алуу дагы. процесси адамдын денесинде бул пранический энергияны алып келип берет да, бул жизненный энергияны. То есть бул жашоо. Эгерде мисалы үчүн адамдын мурду жаап койсоңуздар канчага чейин турасыздар? Ашып кетсе бир 5 мүнөттүгө деле жетпейт. Вот ошондо эме адам өлүмгө барат да. Целый йоганын бир мемеси бар. Йогада бөлүнөт да, тармакка бөлүнүп кетет. Анан свара йога деген бар. Бул уже унутулуп калган йога. Бул только дем алуу көнүгүүлөрүнө болгон арналган неме йоганын түп тармагы болуп эсептелинет. Мен мисалы үчүн өзүмдүн сабактарымда 30га жакын дем алуунун түрлөрүн үйрөтөм. То есть бар жок эле дем алуу, мисалы үчүн сизге туура келген дем алуу мага туура келбей калышы мүмкүн. Же мага туура келген дем алуу башка үчүнчү бир адамга туура келбей калышы мүмкүн да. То есть биздин ар бир мына дене түзүлүшкө карата ошол дем алуу көнүгүүлөр да тандалып айтылат да. Ошон үчүн булардын баарын баягы мындай тонкий подход болуш керек да. Баарына мындай детально карап, ар биринин эмесине карап туруп, анан кийин ошол дем алууну өзгөртсөңүздөр болот. Бир эле дем алуу менен кээ бирде ошо свара йогада жазылган бүт ооруларды чечсе болот деп. Себеби оорулардын көбү бизде эмнеден себептен болот деп ойлойсуздар? Бул биздин денебиз баягы pH баланс деп коет го, щелочь, анан окислительный кислотный баланс. То есть бул баланстар бузулуп, биздин денебиз кислотный баланска өтүп баштаганда же щелочь аябай көбөйүп кеткенде бизде воспалительный мемелер болот да, процесстер пайда болуп баштайт. То есть ошолордун деңгээлин баланска алып келиш үчүн дагы биздин определенный ошол дыхательный упражнениялар бар. Ошон үчүн булардын баары чындыгында жеңил эле көнүгүү. Ар бир адам жасай алат. Эгерде школдорго, эгерде ушул программалар кирсе, вообще эле биздин балдарыбыз аябай кичинекей кезинен баштап ден соолугун чыңдамак да. Сонун болмок Туура дем алганды өтө деле туура үйрөнө элекминби билбейм. Эми кичине жардам туура дем алганды, мисалы растяжкага, фитнеске барганда, групповой занятияларда
мен көпкө чейин балансымды кармай алам, Мгм. көпкө чейин чыдайм да, көбү чыдабай Мгм. жарына келгенде таштап коет. Мен ошо туура Мгм. дем алуу менен Мгм. чыдайм да көбүнчөчү. Ооба, Көбү баягы кармап демин коюшат дем да. албай коет го, биз Аха. гимнастикага жасаганда дем албай коюп чыдабай тактап ийет, мисалы планкага турганда же башка нерселерге. Анан туура дем алуу менен гана мен ошо акырына чейин чыдай алам да. Күчү менен эмес же бир көжө эжеллиги менен Ооба, эмес, мен туура ошо туура дем алуу менен Жаныча, чыдай ал алам деген да. чындап айтканда аябай көп ал влияет да. То есть биз упражнение жасап атканда туура эмес дем алсак, ал дисбаланска алып келет. А эгерде упражнение жасап атып аны туура дем алуу менен Ооба. жасасак, ал бизге пайдасын алып келет. Мисалы үчүн ошол эле нерседи массаждарда да биз көп колдонобуз дем алууну. То есть туура дем алып, туура дем чыгарып, кайсыл убакта дем алыш керек, кайсыл убакта дем чыгарыш керек, кайсыл убакта басым жасаш керек, биз ошо дем алуунун да жардамын кошуп кетебиз да. Дареги кайсы жерде дейт, дарегиңиз Мен сурабашат Бишкекте, основной метод Бишкекте. массаждын академияда көбүрөөк болом, Исанова 42/1-де. А так мен массаждарды өзүм үйгө да кабыл алам. Мен основной метод онлайн иштеймин. Оффлайн мындай встречаларды баягындай чогулуп, сүйлөшүп, кайсыл жерде өткөрөбүз деп выбирать этип, анан адрестер өзгөрүп кетиши мүмкүн да. А так Ооба, бул жакта номериңди жазып атышат, Чолпон Жунусова деп аккаунтуңду жазып ооба, атышат силтар. ушул Сен номерде, ушул номерде студенттериң бар ошол экен. WhatsAppка деле жазсаңыздар болот. WhatsApp, Telegram менин өзү бир эле номерим бар, ошого деле жазып кетсеңиздер болот. Суроолоруңуздар болсо. Мисалы бир түрүн айтып М, бериңизчи дейт. Эмненин бир түрүн айтып По-моему, берсин? дем алуунун бир түрүн сурап Бир атса түрүн айтып керек, а? бериңизчи. Келиңиздер, анда Ушундай. чогуу бир дем алуунун бир түрүн көрсөтүп берейин. Бул дем алуу Ооба. пранаваю деп аталат. Бул аюрведадагы дем алуу көнүгүүлөрүнүн бири болуп эсептелинет. Себеби биздин энергия Алла Тааламдан энергия алгандан кийин энергия биздин денебизде 5 түрдүү энергияга трансформация болот. Ошон үчүн сиздерге азыр бир түрүн ошол Алла Тааламдан алган энергияны ушул мээ, жүрөк, анан өпкөнү иштете турган көнүгүүсүн жасайлы. Бул болсо жизненный энергияны көтөрө турган. Ошол азыр сизге жазды го баягы балам уктай берет депчи. Балдарга деле оюн катары үйрөтө берсеңиздер, үйрөнүп чыгат. Балдар тем более аябай бат үйрөнөт го. Дем алуу көнүгүүнү жасап атканда колуңуздарды ачык кармаңыздар, мындай асманга карап турсун. Себеби дегенде азыр колуңуздарды жаап бир дем алып көрүңүздөрчү. Эми колуңуздарды ачып бир дем алып көрүңүздөр. Да. То есть колду Кадимки айырма болот ачканда экен, э? биз мындай, кандай десем, биздин денебиз ачык болот дагы, дем алуубуз бир аз тереңирээк болот. А кол жабык болуп турганда биз денебиз уже жабылат, көрдүңүздөрбү? Дене жабылат. Ошондо дем алуу дагы бир аз кыскараак болот да. Ошон үчүн йогада баары эле мынтип колдорун ачып, мынтип кармаганы мени кээ бирде тамашалай беришет. Мынтип мындай колун кылып ушинтип медитация кыласың депчи. Бул деген просто дем алуу поза. Дем алуу көнүгүүнү жасап атканда түз отуруңуздар. То есть караңыздар, мен азыр көрсөтөйүн сиздерге. Мындай. Мен азыр жерде отурам да, сиздер болсо любой жерде отурсаңыздар болот, бирок немеңиздерди, спинаңыздарды выпрямлять этебиз. То есть мынтип отура албайбыз эч качан. Эгерде мынтип отурсак, биз өпкөнү кысып коебуз. Ошон үчүн денебизди түз кармаганга аракет кыласыздар. Денеңиздерди түз кармаңыздар, анда колуңуздарды ачык кармайсыздар. Бул дем алуу мына көкүрөк менен гана дем аласыздар. То есть дем алуу дагы бөлүнөт. Өпкө менен дем алуу болот, диафрагма менен дем алуу болот, андан кийин полностью мына макушкага чейин дем алууну жеткире турган. Азыр сиздер только мына көкүрөккө гана иштетесиздер, өпкөнү гана иштетесиздер. Потому что биздин өпкө менен дем алып атканда өпкөнүн эң үстүңкү долялары дем алат, алдыңкы 2 долясы иштебей эле кала берет. Ошон үчүн көбүрөөк иштеткенге аракет кылабыз. Терең дем аласыздар, бирок бат демиңиздерди чыгарасыздар. Даярсыздарбы? Анда чогуу дем алып көрөлү да. Мурдубуз менен дем алабыз, мурдубуз менен дем чыгарабыз. Дем алып кеттик. Дем алып атканда караңыздар. Бул баллон сыяктуу болот да, шарга окшоп. Шар чоңойгондо
желкеңиздер өзү көтөрүлөт, шаарды кысканда желкеңиздер өзү түшөт. То есть желкеңиздерди өзүңүздөр атайын көтөрбөйсүздөр. То есть только неме өпкөнүн жардамы менен көтөрүлөт, өпкөнүн жардамы менен түшөт да. Мурдуңуздар менен дем аласыздар, демди чыгарасыз. Кеттик, Раножа, биз сиз менен 20 жолу дем алалы, анан дем алгандан кийин неме кармап турабыз. То есть задержка дыхания кылабыз. То есть дем албайбыз, а? Кеттик, дем алыңыз. Глубокий вдох, дем алыңыз. Медленный, плавный, глубокий выдох, демиңизди чыгарыңыз дагы и демиңизди кармап туруңуз. Задержка дыхания. Көзүңүздү жумуп, денеңиздерди аңдып туруңуздар. Шашылбай терең дем алыңыздар. Шашылбай терең демиңиздерди чыгарыңыздар. И шашпай көздү ачабыз. Кандайсыз, Раножа? Сонун. То есть бул деген азыр сиз грипп болуп атам деп атпайсызбы? Ошондо Бул болгонго ооба. Бир аз кыйналып кетесиз, бирок акырын муну түндей 2-3 албай жолу подход жасап койсоңуз, мурдуңларыңыз дагы ачылат. То есть бул мына мурундун иштөөсүн да жакшыртат да. Ошон үчүн азыр дагы, мисалы үчүн, бул көнүгүүнү биз любой убакта жасасак болот. То есть кээ бир дем алуу көнүгүүлөрү определенный эле убакта жасалат. Бирок бул көнүгүүнү сиздер любой убакта, чарчаган убакта жасап коюңуздар, 20 жолу дем алыңыздар. 20 жолу терең дем алып, резкий выдох кылып, и потом анан кийин баягы 21 жолу терең дем аласыздар. Анан терең демиңиздерди чыгарып туруп, анан задержка дыхания кыласыздар. То есть дем албай турасыздар. Бирок дем албай турганда биз обычно мурунду кысып алабыз, тамакты кысабыз, анан көкүрөктү кысып, үч жерден кысып алып, дене стресс болуп калат. Стресс кылбайсыздар. Жөн эле дем албай эле денеңиздерди аңдып турасыздар. Канча минут, секунда кармайсыздар, каалаганча кармаңыздар. Только баягы өзүңүздөргө болбосун да, бир аз көбүрөөк кармаганга аракет кыласыздар. Себеби дегенде, көбүрөөк кармаганда биз задержка дыханияда кандай процесс болот? Бизде СО2, углекислый газ денебизде калган, эки жакка бөлүнөт, расщепление болот. То есть углевод менен кислородго экөө тең бизге энергия болот. Көрдүңүздөрбү, энергияны каяктан аласыздар? Вот. Жөнөкөй эле. Бул бутейканы дагы, бутейка деген врачты уксаңыз керек, а? Аутоиммунный заболеванияларды, анан жанагы астмаларды только дыхание менен лечение кылган да бул профессор. Бунда дагы бутейканын ушул мемесинде, методикасында дагы задержка дыхания кылынат. То есть кармайсыздар, демиңиздерди чыгарып туруп анан кармайсыздар. То есть демди алып туруп кармаган это башка процесс болот. Демди чыгарып, кармап туруп задержка алган бул жерде совсем башка болот. Ошон үчүн көрдүңүздөрбү, канча мындай ичинде көп нюанстар бар да. Кээ бирде мемелерде дем алууну жөн эле бере беришет, бирок бул кичине нюанстарды учитывать этишпейт. Кандай процесс болгонун өздөрү да билишпейт да. Ошон үчүн эгерде ушул нюанстарын билип кылсаңыздар, сиздер денеңиздерге жардам бересиздер, пайда алып келесиздер деген сөз. Биринчи кылгандар баш айланат башында, баш айланат башында деп айтып атышат. Баш айланган это нормально. То есть, мисалы үчүн, баш айланган биз баягы аба менен активный дем алып атпайбызбы, ошондо кислород жеткенде мозг мынтип расслабление болот. Ошон үчүн ал это нормально. Потому что часто гипоксия болуп жүрөт. То есть дем аба жетпейт, мозгко жакшы жетпейт да.
Андан кийин анан биз неме болуп дем алып баштаганда мозгко баягы кислород жеткенде анан баш айланып неме легкое головокружение болот. Это нормально. Коркпоңуздар. Жасаңыздар. Особенно ким тревожный болсо, беспокойный учурларда жасап койсоңуздар, аябай успокоение болосуздар. Же болбосо уйкуңуздар болбой атса, уктаганын алдында жасап коюңуздар. Уйкуңуз сонун качественный болот. Өтө сонун маалыматтар. Чолпон, сени кетиргибиз келбейли. Кечке угуп эле отуруп Мен өзү сүйлө десеңиздер сүйлөп бере берем. Мен кээ бирде 6 саат мындай сүйлөгөн учурларда болот. Тынбай сүйлөп. Акырында анан чарчап калам. Ой, мен 6 сааттай бар жок информацияны берип. На самом деле информация аябай көп, маалыматтар. Эгерде чындап көзүң жакшы көрүп калды дейт. Вот, көрдүңүздөрбү? Бир эле дем алуу менен көрдүңүздөрбү? Эгерде күнүгө кылып турсаңыздар, бул сонун нерселерге алып келет сиздерге. Сага аябай чоң рахмат. Эфирди сактайбыз, кыздар. Сенде интернет начар болуп баштады го, Чолпон? Азыр уже катып калдым. Үнүң чыгып атат жакшы эле, бирок өзүң катып калдың да. Акырында. Энергетикаңыздар сонун экен дейт. Ооба. Мунагы келген дейт. Эфирди сактап коем. Азыр киргендер кайталап көрсөңүздөр болот. TikTok'tu жандырып койбогонума өкүнүп атам. TikTok'тун да аябай көп адам көрөт эле. Сактайбыз, эфирди сактайбыз, кыздар. Чолпонду дагы сураналы, дагы бир күн эфирге келип бер деп. Жок. Биздин аудитория сонун экен го мемелериңиз. Аудиторияңыз прям баары меме болуп жазып атышат да. Дагы көп сүйлөбөй тургула, көп сөйлөгүлө деп койгон болчу башында деп коеюнбу? Аябай активный, позитивный апалар. Өзү апалар, чындап айтканда апалары билимге умтулса, чындап эле баягы меме болот да, баягы обществону өзгөрткөн именно бизбиз да, ключ. Ошон үчүн ключтер жакшы иштесе, эшиктер любой эшикти ачып кирип кеткенге меме мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Дагы күтөбүз, Чолпон. Макул эже. Дагы бир күндө. Сиздер түз эфирге. Ооба, темаларды даярдап койсоңуздар, меме кылып, Раножеге айтып койсоңуздар, может быть, Раноже экөөбүз баягы темаларды тандап, может быть, определенный бир темада сүйлөп берели да. Себеби бүгүн Раножеден эмне жөнүндө сүйлөп берейин десем, ден соолук эле деп, ден соолук общий эле сүйлөп койдум. Мисалы үчүн, может быть, сиздерди кызыктырган определенный бир темалар болот да, эми, может, ошол боюнча уккуңуздар келсе, эгерде менде маалымат болсо, албетте мен сиздер менен бөлүшкөнгө ар дайым даярмын. Кадимкидей жеңилдөө сезилди го дейт. Жакшы. Сиз ооба, тарафих намазга кайыл болуп эфирде отурам дейт бул жерде. Ооба, азыр эми эфирди бүтүп, тарафихти окуп, уктаганга даярданайлы. Чолпон айтмакчы, уктаганга чындап эле даярданбайбыз. Ошо чоң рахмат тогда Раноже, мемеңиздер, бул жерде отурган апалар, орозоңуздар ыйык, орозоңуздар кабыл болсун. Ар бир туткан орозоңуздар да кабыл болуп, дубаларыңыздарды Алла Таалам угуп, эмне меме кылсаңыздар, ниет кылсаңыздар, ошо ниеттериңиздердин баары аткарылып эметсин. Только жакшы ниеттер ишке ашсын. Жаман ниеттер Алла Таалам өзү эле тигил жактан түздөп коет. Ден соолукта болуңуздар тогда да. Ден соолукта жүрүңүздөр баарыңыздар. Рахмат. Чоң рахмат. Чолпонду кыйнабай жөнөтүп эле, кийин келбей койбойсуң, 2 саат кармап. Эфирде кайталап көрүңүздөр, жаңы киргендер аябай сурап кызыгып калышты. Макул, саламатта болуңуздар.